Assalomu alaykum. Mening atim Baytanezni. Men Tanzaniyadanman. Sizga rahmat aytmoqchiman. Siz orqali bizni o'ylantirib жүрген so'rovlarimizga javob olamiz. Mening birinchi so'rovim islomda odamlarga ikkinchi yo'l mumkinchilik beriladi. Sebebi men bilaman, ko'p odamlar albatta күнөө ish qilib qo'yishadi. Agar siz aynakni sindirib qo'ysangiz, je buzib qo'ysangiz, buni tushunsak bo'ladi. Agar inson odam o'ldirib qo'ysa, je o'shiga o'xshash og'ir күнөө qilib qo'ysa, islom buga qanday jazolarni beradi? Jana күнөөкөр пендеге qanday chora ko'riladi? Bir tuğanımız öte жақшы суроо берди. Башкача айтканда суроонун мааниси insonga экинчи жол мүмкүнчүлүк берилеби? Эгер сиз Куран жана хадисти окуп көрсөңүз, сизге экинчи жол мүмкүнчүлүк эмес, балким миңдеген мүмкүнчүлүктөр берилет. Куранда айтылат, Аллахтын ырайымынан үмүтсүз болбогула. Силер эч кайгыга батпагыла, Аллах эми мени кечирбейт деп. Куранда ар бир сүрө Бисмиллахир-рахманир-рахим менен башталат. Башкача айтканда мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын деген мааниде. Эгер бир туган сиз жер бетиндеги эң оор күнөөнү кылсаңыз дагы эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Аллах мени кечирбейт эми деп. Бир гана тобо кылып, сиз ал күнөөгө кайтпашыңыз керек. Исламда күнөөдө тобонун кээ бир шарттары бар. Сиз ал күнөөгө кайгырышыңыз керек. Сиз бул күнөөнү токтотушуңуз керек. Кылган ишиңизди оңдогонго мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, оңдошуңуз керек. Сиз бул күнөөнү кайра кылуудан бүтүндөй баш тартышыңыз керек. Башкача айтканда, сен бул күнөөнү кылганыңа кайгырдың, тобо кылдың, жана эч качан бул күнөөгө кайтпайсың. Мисалы, сен уурулук кылдың, ал күнөө экенин билдиң, сен бул күнөөдөн кайтышың керек. Уурдаган нерсеңди кайтарууга мүмкүнчүлүгүң болсо кайтарып бер, жана эч качан бул ишти кайра кылба. Башка күнөөлөрдү кылсаң дагы Аллахтан кечирим сура, күнөөлөрүңдү кечирүүсүн. Сиз зынакорду ташпаран кылыш жөнүндө эмне дейсиз? Жақшы суроо. Исламда зынакор зына кылып койсо, анда 4 күбөлүк керек болот өлтүрүү үчүн. Албетте 4 болуш керек. Эгер ошол 4 күбөлүк берсе, ошол ишти кылгандыгы жөнүндө. Келиңиз пайгамбарыбыз ушул иштерге кандай чара көргөнүн көрөлү. Бир аял пайгамбарыбыздын жанына зына кылдым деп келген. Көңүл буруңуз, аял кишинин өзү келген. Соң пайгамбарыбыз ага бала төрөлгөндөн кийин келесиң деди. Башкача айтканда мөөнөт берди. Пайгамбарыбыз бул аялдын тобо кылышын каалар эле. Кийин бала төрөлүп чоңойгондон кийин келди. Ошондо ал аял өлтүрүлгөн. Пайгамбарыбыз айткан эле, ушул аялдын тобосу бүтүндөй Мадинага тең бөлүнгөндө, бул баары үчүн жетишерлик болот эле. Бул аялдын кылган иши күнөөсүнүн акталышы жана бейишке кирүүсүн тандагандыгын билдирет. Пайгамбарыбыз тарыхын окуй турган болсок, 4 күбөлүктөн башка учурда бул иш кылынбаган. Себеби бул куру жала болушу да мүмкүн. Мен Саудияда 4 күбөлүксүз ташпаран кылынган окуяны билбеймин. Бул ушуну билдирет, инсан өзү моюнга алып келсе гана ал ташпаран кылынган. Эгер сен күнөө кылган болсоң, истигфар айт. Аллах сени иншаллах кечирет. Бул ишке кайра кайтпа. Эгер кайтсаң, бул күнөөнү дагы кылып койсоң, дагы истигфар айт. Менин сага айта турган сөзүм, күнөөдөн тобо кыл. Жана бул ишке кайра кайтпа. Аллах насип кылса, Фирдаус бешине киресиң.